Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен өзүбүздүн Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге өткөн жолу Манас эпосунун жаралыш тарыхы, ал боюнча кимдер айткан, улуу манасчылар жөнүндө айтып бердим. Анан илимий жактан Манасты изилдөөчүлөр жөнүндө айтып берген элем. Эми болсо дагы бул жаатта мен Манасты сактап калууга аябай зор эмгеги сиңген инсан жөнүндө айтып бергим келет. Бул улуу казак жазуучусу Мухтар Абоязов болот. Мухтар Абоязов эмнеге мен муну Манаска тиешеси бар деп жатам. Бул сөздү айтаардан мурда мен алдын ала Мухтар Амархановичтин өмүр баяны жөнүндө кыскача силерге түшүндүрүп кетсем, маалымат берсем. Мухтар Абоязов 1997 жылдын 28 сентябрында Россия империясынын Семипалатинск облусунун Шыңгыстау аймагында туулган. Азыр ал бул Казакстан Республика Абай облусу болуп эсептелет. Ал Мухтар Абоязов ата-энесинен эрте ажырагандан кийин агасы Касымбектин колунда тарбияланган. Жана 1907 жылы медреседе окуп билим алгандан кийин 12-13 жылдары Семейдеги орус мектебин, кийин болсо мугалимдер семинариясын артык сый диплому менен бүтүрүп, 1919 жылы Семейдеги мугалимдер семинариясын бүтүргөн. Андан кийин ошол эле жылы Мухтар Абоязов большевиктер партиясынын катарына өтүп, партиялык кызматта иштеп, 3 жылдын ичинде Оренбургда Семей губерния аткаруу комитетинин төрагасы жана Казакстан борбордук аткаруу комитетинин катчысы кызматына чейин жеткен. Бирок 1922 жылы ал партия тартип бузган жана улутчулдук көрүнүштөрү үчүн деп большевиктер партиясы катарынан чыгарылып, Оренбургда кызмат таштап, Ташкенттеги Орто Азия Түркстан университетине тапшырган. Андан кийин ал 1923 жылы Ленинград мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, аны 1928 жылы бүтүргөн. Кийин ал өзүнүн үй бүлөсүн Ташкентке көчүп келип, Ташкент Орто Азия университетинин аспирантурасына келген. 30 жыл болсо ал жаш жазуучу алкагына тиешеси бар деп түрмөгө камалып кетип, 2,5 жыл түрмөдө отуруп чыккан. 2,5 жылдан түрмөдөн чыккандан кийин ал Алматыдагы жогорку окуу жайларында башка Казак мамлекеттик университетинде сабак берип, өзүнүн чыгармачылыктын алектенип жүргөн пьеса жазуусун уланткан. 1941 жылы согуш башталганда ал кайрадан СССРдин Казак Илимдер академия тил адабият жана тарых институтунда Казак илим изилдөө маданият институтунда иштеген. Ал ошол эле мезгилде чыгармачылык иш менен алектенип 1959 жылы бүтүргөн Абай жолу дилогиясы үчүн 2 томдугу үчүн СССРдин Лениндик сыйлыгы ыйгарылган. Жана ал Казак СССРдин жогорку кеңешинин 5-чакыртыш депутаты болуп шайланган. Ошондон кийин ал ооруп калып 1961 жылы 27 июнда операция учурунда каза болгон. Мына анын кыскача жолу таржымалуу ушул. Ал эми ал Мухтар Абоязовдун Манаска тиешелүүлүгү боюнча айтсак, Мухтар Абоязов биринчи жолу Манаска 1922 жылдары кызыгып кайрылып, ал бул Манас эпосун изилдөө жөнүндө сөз көтөрө баштаган. Бул учурда ал өзү куугунтук таанылып, улуучул пантүркист деп эсептелип турганда мезгилде мындай демилге менен чыгуу өтө кыйын, өтө чоң батырлык иш болгон. Ал
ал өзү буга карабастан эпосту боюнча материалдар топтоо үчүн 1928 жылы Фрунзе шаарына келип туруп, ал боюнча изилдөөлөрдү жүргүзө баштаган. Ошол мезгилде ал биздин Залкар манасчы Саякбай Каралаев менен дагы жолуккан. Ушунда Саякбай Каралаев ага Каныкейдин кошогун айтып бергенде, Муктар агабыз кадимкидей ыйлап жиберип, Саякбайга айткан экен: Саякбай, эгерде сен бул дүйнөдөн өтө турган болсоң, адамзат өтө чоң өзүнүн баалуулугун, баа жеткисиздүүлүгүнөн ажырайт деп айткан экен. Ошондон кийин ал бул жаатта иштешин улантып, согушка чейин толук бойдон бул менен жазып, толук бойдон изилдөөлөр жүргүзгөн. Бул иште анын мен катар биздин Жандарбек Шенал Арабаев, Касым Тыныштанов, Евгений Поливановдор дагы болушкан. Бирок алар кийин 30-жылдарда репрессиялардан кийин атылып кетип, курман болуп кетишкен. Ошол менен Муктар агабыз өзү жалгыз эле Манас эпосу боюнча күрөш жүргүзгөнгө туура келет. Бул жаатта 1952 жылы атайын бүткүл союздук илимий жазуучулардын конференциясы болгон, талкуу болгон. Ошондо бул жерде көпчүлүгү Манас элге каршы чыгарма, мында бай феодалдарды гана даңазалап жатат, бай манаптарды гана даңазалайт, мунун бизге совет мезгилде кереги жок деп чыгышкан. Ошондо Манас эпосун изилдөө боюнча эң чечүүчү добушка ушул Муктар агабыз ээ болгон себеби, ал ушул боюнча талкуу жасап, ага айткан: бул азыр элдин түшүнүгүндө Манас хан катары эмес, бай катары эмес, биринчи кезекте ал баатыр катары, эл жер үчүн күрөшкөн мекенчил катары эл аны урматтап, сыйлап 1000 жылдан бери айтып келе жатат. Мунун бизге кандайча каршылыгы болушу мүмкүн? Бул чыныгы нукура элдик эпос. Ошон үчүн муну сактап калышпай изилдешибиз керек деп туруп, каттуу сөз менен, каттуу доклад менен чыккандан кийин, ошондон кийин көпчүлүк мунун добуш сөзүнө уюп, ошондон кийин Манас эпосу бул чындыгы элдик эпос деген чечимге келишип, муну андан ары өнүктүрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Албетте эми Манас эпосун жалгыз гана ушу Муктар агабыз сактап калды деп айта албайбыз. Бирок ошондой болсо дагы бүткүл мамлекеттик деңгээлде муну Манасты изилдөө үчүн, Манасты айткан Манастарды куугунтабаш үчүн өтө чоң мааниге, өтө чоң ролго ушул дал Муктар агабыз себепчи болгон. Муктар агабыздын бул эмгеги менен Чокан Валихановдун дагы эмгектери бир тең болуп турат. Себеби Чокан биринчи жолу илимий жактан Манас эпосун изилдөө боюнча иштерди баштаган болсо, Муктар Абуэзов союз иштер мезгилинде ушу Манастын андан ары өркүндөшүнө, илимий жактан ого бетер изилденишине өз салымын кошкон. Мына мен силерге айтайын деген баарынча ушул Манас эпосу боюнча, Муктар Абуэзовдун эмгеги боюнча мен силерге өзүмдүн Манас романымдан окуп берейин. Аземил суунун боюнда Манас 30 доосу туткундалган Кытай калмак сарттар менен атасы күтүп турганда, жолдон чаң чыгып, Жакыптын Алта, Бердике, Дамбылда, Түнөгөр, Ошбул, Саламат, Мажит, Догон менен келе жатканын көрүштү. Коноктор Олжону бир четтен карап, анын аябай чоң экендигин көргөндөн кийин баарынын эси чыкты. Мынча төө жүк малды Манас кайдан таап алып, тынчсыздана сурадак болду. Түсүнө караганда мунун баары казын алып нардан го.
Туура айтасың, жооп берди, ары жакта жүктөрдү карап жүргөн Бердике. Үстүндөгү жүктөр 40 алтын кымбат зардан экен. Бул байкуштардын башчылары да жоголуптур. Аларга эмне болгон? Корккондон калк түшөт деп сурады ал. Ай туугандар, жүрөгүн жамандык сезип жатат, коштоду алар саламат. Ушунча малдын артынан ээси чыкпай коебу, издеп чыкпай коебу. Ошондуктан аны албасакпы, же алсакпы, же кайтарып жолго салсакпы? Бул Манастын айынан бирди көрмөк болдук го, Зейнекейди Дамбылдан. Сактыкта коркуп жок. Олжону алуудан мурданы кабарды сактан сурайлы. Ошондо Жакып туткундарга кайрылды. Силер кайдан келдиңер? Сурады ал. Кайда баратасыңар? Ушунча дүйнөнүн ээси ким? Айтыңарчы жайын, аны курактайын. Уйгурдан болот учубуз. Шаашунга деген шаарда окат кылып жүрүбүз. Жооп берди Манас менен сүйлөшкөн кара тору Сарт. Бизге хандан сооданын тилин билген, көптү көргөн 10 Сарт келсин деп кабар келди. Ага барсак 5-6 жылга бел байлап, мага кызмат кылып бергиле дегенде аркасынан макул болдук. Орчун Бейжиң шаарында 6 Кытай 10 калмак аскерден бөлүп тандап, канын алып нарына жүк артып жүрөдө хан бизге мындай деди. Кан тоосунун моюнда, Санар талаа боюнда Алтай деген элде Жакып эр бар. Баласынын аты Манас. Кандай экен баласы? Ошонун баарын билгиле деп 5 ай мурда узатты. Кече күнү бул жерге келсек, ойноп жаткан Манас тускоол болбой ордодон тышка чыктыла деди. Биз аны тоотпостон жолдон чыкпай койдук. Ал чоң чүкө менен төбөнүн бутун сындыра койгондо биз Манасты кармаганга аракет кылдык. Ортодон ушташ чыгып, ал башчыбызды өлтүрүп салды. Эми биз эмне кылат билбейбиз. Муну уккан Жакыптын тили күрмөөгө келбей, коркконунан эси ооп калайын деди. Агайыны болгон көпчүлүк кайрылды тургандарга бай. Аңдаңарчы бул деп, 60ка келген жашымды акыры балам учта турган болуптур. Себеби Кытай эли менен беттешкен эч кимиси аман калбаган. Алар катылгандын баарысынын канын ичкен салты бар. Эшен канга катылып кыйынга калган экенмин. Кара башым калкалап, кайсы жакка кетемин? Карап турган агайыны кандай кылсак эп болот деп ыйлактады ал. Ай, Жакыпбай, ачуулана жооп берди кабагын чытыңак балтачам. Көп кейи берме. Олар иш болду, боёсу канды. Балаң Манас ачууланып, нааразы болгон. Бала болсо шок болсун, шок болбосо жок болсун. Ак жазганын көрбөйбү, ажалды жан өлбөйбү. Кытай келип калганча, кырып yüzү салганча, азыр алып туралык, абыдан малга туналык. Саң айтканга ой, өкүрүп жибере жазат. Эгерде эртең Кытайлар өч алуу үчүн келсе, анда абалыбыз эмне болот? Көп озондой берме, кактан Акбалта. 6 зулум калмагы, аз болгондо 400 балаң Манас жалмады. Буга 6 айга жакын болуптур. Кана Кытайлар келип бизди кырып салган. Ошондуктан курулай кейбестен олжону бөлүп үйгө жөнөйлү. Карыя туура айтат, кубаттады Акбалтанын Бердике. Өлгөн жан кайта кобобу, өкүнгөн менен болобу? Сабыр коодон не чыгат? Сарсананы коебу? Тегелектердин баарысы туура. Сөздөп чуулдашканда Манас ачуулана атасына кайрылды. Айтыңызчы атаке, акылыңыз канаке? Биркейди ал Жакыпка. Кудай салган ажалдан кутулган жүргөн экенсиң. Сен коркуп жүрүп кор болуп, кордукка көнүпсүң. Ушунча алып жаныңдан корксоң, ошондордон кыстоо сөз келсе, мени аларга камап бер. Бирок мен калмактан коркуп, калтырап, Кытайдан коркуп, кылтылдап жүрсөм, Кудай урбайбы? Бир башка бир өлүм, атаке. Коркпостон малды алалы, элге бөлүп салалы. Болуптур, айласынан макул болду Жакып. Көпчүлүк болуп, мен төө баштыктын оозумду жап кылдыңар. Мейли, малды бөлсө бөлүп алалы. Кудай жалгап, баары жакшылык менен бүтсүн балдарын. Жакыптын божомолу туура чыгып, Кытайдын эсепсиз малы талоонго учураган Тегеран ичинде Эсенканга болду. Суук кабар тынчылардан уккан башкы кечил дароо канына жетип барды. Кандай жаңылыктар менен келдиң кечил? Сурады андан Эсенкан. Ханым, жооп берди кечил. 6 айга Манастын кабарын алганга жөнөткөн кербенден кабар келди. Кандай кабар? Кечил. Ханым,
кербенин ташталтканы чыгып, бардык төбөлөрү, мүлктөрү менен Манаска олжа болуптур. Эмне Манас кербенинин кол салганга батыныптырбы? Өң кубара түштүккандан. Ооба ханым. Ал бир нече кишилерди өлтүрүп, мал мүлкүбүздү элине таратып жибериптир. Менин эсебимден эрешендик кылганын көрбөйсүң, бул акмакмын. Эшен хан ордунан туруп ачуулана ары бери басты. Эми эмне кылабыз ханым? Манашка каршы ашкер жиберебизби? Эч нерсе болбогондой момоюп, колду кушуруп отура беребизби? Жок, биз андай кылбайбыз, кекерди жылмай десең хан. Түшүнбөдүм ханым, Утойсунанды башка кечип. Менин оюмча бул жагдайдан чыгуу үчүн ушул эки жол бар ханым. Жок кечил, сен жаңылышып жатасың. Кытай эмне үчүн ушундай зор даражага, кубатка жетти? Эмне үчүн эли көбөйүп, мамлекети күндөн күнгө байып жатат? Себеби Кытайды нечендеген кылымдардан бери акылдуу, даанышман адамдар башкарып жатат ханым. Эл аларга ишенип, айткан дегенди кырк этпей аткарып келген. Туура айтасың кечирим. Мындан тышкары Кытай өз элине аяп, мүмкүнчүлүк болсо душмандарын өз колу менен эмес, башкалардын колу менен жок кылып жүргөн. Бул ыкманы азыр да колдонобуз. Калмактар менен байланышып, алардын Манаска каршы куралы. Ошондо калмактар аны бизге кармап беришет. Эгерде алар Манастан жеңилип калсачы, түн сурады башка кечирим. Калмактар жеңилип калса, алардын саны азаячы, жылмай десең хан. Бул да Кытай үчүн жаман эмес. Душмандары канчалык бири-бирин алышыратса, ошончолук бизге көз каранды болушат. Манас калмактар жеңсе, анда эмне кылабыз? Мындай болгон учурда аны токтотуу үчүн башкача чечкиндүү чараларды көрөбүз. Түшүндүңбү мени кечил? Түшүндүм ханым, түшүндүм. Түшүнсөң, эртеге калмактардын канын Нискарага чабарман жибер. Ал бизге Манасты кармап берсин. Жарайт ханым деп башкы кечил Эсен ханга ийилип сыртка чыгып кетти. Ошол эле күнү Нискарага жөнөгөн орто бойлуу, жапжаак, сары жүздүү толмоч келген чабарман күнү түнү тынбастан жүрүп, бир нече күндөн кийин ага жетип барды. Кароолчулар кабар бергенден кийин чабарманды узун бойлуу ак жүздүү алып денелүү Нискара үйүнө киргизүүнү буйрду. Чабарман калмакка Эсен ханды саламын айтып алып келген катын сунду. Үстүнө кызыл чапан кийген, учуна туткуштун куйругу сайылган тегерек башына топку кийген Нискара аны кунт коюп окуп, кийин чабарманга кайрылды. Чабарман, катта Эсен хан калган каткан сөздөрдү сен айтат дептир. Кулак сенде. Баатыр жооп берди чабарман. Эсен хандын катында Манас жөнүндө айтылганын билесиң. Ооба, ал мага Манасты жок кыл дептир. Баатыр, а Манас азыр толо эле күчүнө, бала бойдон, ошондуктан аны куткарбай кармап ал. Аны жок кылуу өзүмдүн да оюмда бар болчу, кыжырдана сүйлөдү Нискара. Бул тентип келген буруттун баласы элибизге бүлгүн салып, ынтымагыбызды бузуп, бизге дала көрсөттү. Бул жөнүндө Эсен ханда толук маалымат бар. Ошондуктан сага Манасты куткарбай кармап ал деди. Эгерде аны куткарып ийсең, куруйсуң. Качырып ийсең, кара жандан айрыласың. Ошондуктан аны барып сой. Эгер тийсе колуңа, эки көзүн ой деди Эсен хан. Нискара бир саң ойлонуп, кийин чабарманга кайрылды. Болуптур деди ал. Манаска жортууга аттандым дейли. Бул учурда мен Эсен хандан кандай сый көрөм? Сен Эсен хандын эң жакын досуна айланып, андан каалаганын сурасаң болот. Таажыкла жооп берди чабарман. Макул анда, деди Нискара. Манастын эсебин табуу үчүн мен бир нече күндөн кийин 6000 кол менен жок болууга чыгам. Мына урматтуу жолдоштор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Эгерде кимде-ким ошо мен окуган китепти алгысы келсе, epos-manas.com сайтына кирсе, мен ошол жерде 5 томдуу Манас китебинин орусча, кыргызча варианттарын экөөнү тең сайтка коюм. Ошол жерден алсаңыздар болот. Ал эми кагаз түрүндөгү китептерди менден же китеп дүкөндөрүнөн алсаңыздар болот. Ушуну менен көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңар.